Саламатсыздарбы кымбаттуу кесиптештер? Бүгүн сиздер менен дагы бир сонун программа жөнүндө айтып бергим келип турат. Бул ушул сиздер көрүп турган Incredible деген программа. Программаны Play Market'тен көчүрө аласыздар. Ачканда бизге ушундай бет ачылат. Мына өзүңүздөр байкагандай эле сол тарапта инструменттер панели турат. Мына инструменттер панелдери. Биринчиси бул баракты чоңойтуп кичирейтет. Экинчиси барактын өлчөмүн алат. Мына байкаганыңыздардай эле жаап коеюн. Үчүнчүсү бул өчүргүч ластик. Төртүнчүсү перо. Бешинчиси перонун түсү. Перонун түсүн алдык. Бул жерде өчүрүп коеюн ашча жазууну. Бул жерге жазабыз, мисалы үчүн 22 сентябрь. Тема. Тик бурчтук. Кадимки ручка менен жазган сыяктуу эле ручканын же бордун ордун манжабыз алмаштырат. Кадимки жазуудай жаздык. Кийинкиси 8-0 барактын өлчөмү. Андан кийинкиси бизге керектүүсү галерея. Мына сиздер көрүп тургандай эле бул жерде галерея турат. Галереяны басканда камера, супер камера, файл жана башка меню турат. Бул жерден кааласаңыз телефондогу өзүңүз алдын ала даярдаган сүрөттөргө кирсеңиз болот, файлдарыңызга кирсеңиз болот, же болбосо дароо эле камера аркылуу сүрөткө тартсаңыз болот. Биз дароо эле сүрөткө тартып көрөлү. Камераны басабыз. Биздин телефондун камерасы иштейт. Бул жерден бизге керектүү маалыматты сүрөткө тартабыз. Окей басабыз биз. Биздин ушул тарткан сүрөтүбүздү баракка коюп берет. Кааласак барактын өлчөмүн айлантып койсок болот, чоңойтуп койсок болот. Каалаган барактын каалаган жерине койсок болот. Сүрөттү коюп алгандан кийин биз тарткан балдарга маалымат беребиз. Бул жерден мына жерлерин окуп жазуу алгыла деп тапшырма бердик. Андан кийин биздин барагыбыз толуп калды, дагы бир барак керек. Ал үчүн мына жерде бир барак, биринчи бет бир барак деп турат. Төмөн жактагы стрелканы, мына жерде стрелканы басуу аркылуу барак кошсок болот. Мынакей. Эми бизге экинчи барагыбыз кыргыз тилинен жазуу үчүн барак керек болду. Ал үчүн эң төмөн жактагы 3 чекитти басабыз. Бассак бизге контекст меню ачылат. Бул жерден ставить страницу аркылуу барак кошсок болот. Очистить страницу баракты тазалоо, же болбосо баракты өчүрүү керек болсо удалить страницу дегенди басабыз. Ал эми барактардын түрлөрүн алуу үчүн бул жерден виды бумаги дегенди тандайбыз. Тандасак, мынакей бизде бир нече барактын түрлөрүн сунуш кылды. Биз бул жерден мынакей чоң жолду тандап алдык. Жана бул жерге жазсак болот. Жазып, балдарга түшүнүк берип, мисалы үчүн кыргыз тилинен эсин таап, баяндоочун таап жана башка тапшырмаларды берсек болот. Дагы бир барак кошоюн. Кийинки баракты биз каллиграфиядан алып көрөлү. Мисалы үчүн начальник класстар үчүн мынакей каллиграфия. Бул жерден биз булар болсо акылуу экен, мынакей 99 центкен. Биз мына акысыз основнойдон эле акысыз алсак болот. Акысыз барактарын иштетсек болот. Кийинки биз бул баракты чакмакчы болуп алайлы. Математикадан фигураларды коюш керек болду. Ал үчүн биз галереянын астындагы фигуралардын эмблемасын басабыз. Бассак, мына бизге бир нече фигуралардын түрүн сунуштады. Бизге квадрат керек. Квадратты тандап бассак, мына биздин барагыбызга келип түштү.
Эгерде туура эмес басып алсак, бул жердеги кызыл X'ти басуу аркылуу өчүрүп койсок болот. Биз тик бурчту калышыбыз керек болчу. Мына прямоугольник тандайбыз. Барактын каалаган четине жылдырып коебуз. Же болбосо мынеке балдарга түшүндүрмө беребиз. Бул узуну, негизи, бул туурасы, бийиктиги, периметрин тапканда узунун туурасына кошуп 2 эселентебиз. Ал эми аяндын тапканда узунуна туурасын көбөйтөбүз деп ушинтип балдарга түшүнүк берип аткарсак болот. Барак коштук. Эгерде бул барагыбыз ашыкча болуп калган болсо кантип өчүрөбүз? Эң төмөн жактагы 3 чекитти басып удалить страницу деп өчүрүп койсок болот. Мынеке биз балдарга теманы түшүндүрүп бүттүк. Кааласак X-Recorder деген программа аркылуу телефондун экранын видео кылып чагылдырып видео жөнөтсөңүз болот. Же болбосо ушул азыркы биздин жазгандарыбызды сүрөт сыяктуу балдарга жиберсек болот. Кантип жиберебиз? Ал үчүн эң төмөн жактагы 3 чекитти басабыз. Бул жерден поделиться дегенди тандайбыз. Поделиться. Бул жерден PDF форматта жөнөтөйүнбү же изображение дейт. PDF форматта кээ бирки телефондордо офис жок болсо окуй калышы мүмкүн. Ошондуктан изображение жөнүндө эле, түрүндө эле жиберебиз. Изображение. Бул жерден сохранить в галерею десеңиз, галереяга сакталат. Дароо эле бөлүшкүңүз келсе, поделиться дегенди басасыз. Поделиться. Bluetooth аркылуу, Facebook аркылуу, Duo жана башка дейт, же почта аркылуу дейт. Ошондой эле офистик программалар көрсөтүп атат. Биз бул жерден WhatsApp аркылуу бөлүшөлү. WhatsApp'ты басабыз. Жана ошондой эле жибере турган группаны же болбосо окуучуну тандайбыз. Андан кийин байкасаңыздар, төмөн жакта ушул сайттын аталышы турат. Кааласак ушул жерге көчүрүп жаз деп коелу. Көчүрүп жаз деп балдарга жиберип койсок, мынеке бизде JPEG форматта кадимки сүрөт сыяктуу эле барды. Балдар оңой эле ачып алышат. Ушинтип ушул программа менен иштеп көрсөңүздөр болот. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн аталышын. Мынеке. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.